Сентябрда Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 1 сомдун тегерегинде кымбатташы мүмкүн. Бул кымбаттоолорго дүйнөдөгү мунай затына болгон баалардын өсүшү себеп болгон. Белгилүү болгондой эле Кыргызстан импортко көз каранды өлкө болгондуктан өндүрүүчүлөрдүн койгон баасына таасир эте албайт. Ошондуктан оорчулук келбеш үчүн күйүүчү май өтө көп колдонулган маалда мунайга болгон салыкты азайтуу, гибриддик жана электромобилдерди алып келүү шарттарындагы жакшыртуу өңдүү чаралар колдонулуп келет. Негизи күйүүчү май Россиядан экспорттук пошлинасыз, башкача айтканда дүйнөлүк баадан арзандатылган наркта алынат. Трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатов күйүүчү майга болгон баанын өсүшү тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде мындайча түшүндүрмө берди. На сентябрь месяц Министерство экономического развития правительства Российской Федерации утвердило ставку. Россиянын экономикалык өнүктүрүү министрлиги ай сайын өкмөткө канча бажы алымын киргизүү боюнча сунушун берет. Өкмөт аны кабыл алат да бажы ставкаларын бизге бекитип берет. Сентябрь айында ошол өлчөм бензиндин 1 тоннасына $19.30 менен бекитилди. Андыктан сентябрь айынан тарта жергиликтүү нефтетрейдерлер күйүүчү майды пошлина менен ала баштайт. Нефтетрейдерлер энергетика жана өнөр жай министрлигине индикатордук баланста нефть продукталарынын көлөмүн көбөйтүү өтүнүчү менен кайрылган. Министрлик Россиянын аталган министрлигине көлөм боюнча билдирүү жөнөткөн. Бирок Россия тарап өздөрүнүн ички рыногундагы май тартыштыгын эскертип, көлөмдөрдү кайра кароодон баш тарткан. Ошондуктан мунай заттарды ташып келүүчү мекемелерде ай сайын баалар өсүп жатат. Одного сома 58 тыйнов, да, получается. Ну, сом 60, где-то такая разница, возможно, может быть. Эгерде Россиянын нефть заводдору бааларды бизге кайрадан көтөрүп бере турган болсо, анда кайра 1 сомдун тегерегинде кымбатташы мүмкүн. Бирок соңку кезде күйүүчү майга болгон баалар Россиянын базарында бир деңгээлде кармалып турганын Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти белгиледи. Учурда Россиянын бизге жөнөткөн дүң баалары турукташып баштаган жана айрым бир бензиндин үлгүлөрүнө төмөндөтүүлөр орун алууда. В последнее время, последние 2-3 недели ситуация на российском рынке оптовых цен отпускных начала стабилизироваться, и по некоторым позициям, по некоторым маркам топлива идет незначительное, но понижение идет все-таки, да? Кээ бир бензиндин үлгүлөрүнө төмөндөтүүлөр болуп жатат. Ошонун эсебинен сентябрь айынын биринчи жарымында туруктуу эле баалар болуп турат. Эгерде Россиянын нефть заводдору бааларды бизге кайрадан көтөрүп бере турган болсо, анда баалар кымбатташы мүмкүн. Ал эми кескин түрдө жогорулап кетет деген маалыматты биз айта албайбыз. Если цены на российских заводах будут меняться, то возможно повышение где-то в пределах 1 сома, да? Но надеемся на то, что цены все-таки будут стабильны, и мы будем уже держать цены на текущем уровне. Күйүүчү майга болгон талап дүйнөлүк деңгээлде өсүүдө, мындай шарттага болгон нарк сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Учурда жаралган жагдайды эске алып, тиешелүү тараптар коңшу Казакстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек деген пикирлер дагы айтылууда. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун баамында аталган өлкөдө күйүүчү майдын баасы бир аз төмөн жана жол кире акысына дагы чыгым азыраак болмок. Казакстан менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, балким эки тараптуу келишим түзүп, балким Казакстандан дагы ошол мунай затты алсак болот. Себеби Казакстандан жол кыскараак болот, и ошондон улам баасы дагы кичине болсо дагы төмөн болуп калышы мүмкүн. Бензин эмне үчүн Казакстанда бизге салыштырмалуу арзан деген суроого Канатбек Эшатов түшүндүрмө берип, коңшу өлкөнүн өзүндө нефть чыккан соң өлкө керектүү көлөмдү эркин колдоно алаарын эске салды. Мындан тышкары Казакстандагы бардык нефть иштетүүчү заводдор модернизациядан өткөн, кубаттуулугу жогору. Бааларды болсо бийлик көзөмөлдөйт. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда пошлинасы жок күйүүчү май алуу боюнча келишим 4 жылдан бери талкууланып жатат, бирок ушул убакка чейин кол коюла элек. Когда мы начинаем переговоры, наши нефтетрейдеры, правительство, у нас на сегодняшний день это соглашение о беспошлинных поставках между Кыргызстаном и Казахстаном уже 4-й год оно обсуждается, но еще не подписано. И когда в прошлом году в Казахстане в период пандемии были излишки, они свои... Мурда Казакстанда экспорттук пошлина 1 тонна бензин үчүн $170 турчу. Андыктан ал жактан күйүүчү май алуу пайдалуу эмес эле. Бирок былтыркы жылдын ортосунда өздөрүндө ашыкча продукция пайда болуп, экспорт үчүн пошлинаны алып салышкан. Ошондон кийин кошуналарына күйүүчү май сатып алууну сунушташкан. Ошол учурда сөз боло баштаганда Казакстан бааларын Россиянын нефть өндүрүүчү заводдорунун баасына теңеп койгон. Они говорят, извините, для внутреннего населения, для нашего собственного потребления у нас одна политика. На экспорт мы будем продавать по рыночной цене. И сравняли цены с заводами, с российскими заводами. Белгилүү болгондой, Кыргызстан бир жылда 1 миллион 200 тонна күйүүчү майлоочу май керек дейт. Аны 1 миллион тоннага жакыны Россиядан алынып келинсе, 200 тоннасын ички өндүрүүчүлөр чыгарат. Ал эми Казакстан биздин өлкөгө бензин экспортторун билдирип келгени менен маселе бир жактуу чечиле элек. Казак тарап баа саясатын келишимге кол коюлгандан кийин талкуулоо сунушун берип келет. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.